Агай, сиз азыр президенттикке талапкерлигиңизди алып атасыз да? Кайра алып атасыз. Ошого эмне себеп болду? Биринчиден, азыркы учурда мына ушул мөөнөтсүз президенттик шайлоодо Кыргыз Республикасынын президентине талапкер катары кыргыз элинин көбү Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдоп турушат. Мен дагы өзүмдүн талапкерлигимди алып атканым себебим ошол Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдогондуктан. Экинчиден, кечээ Жогорку Кеңеш мени Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы долбоорун иштеп чыкканга Конституциялык кеңешмеге мүчө катары дайындады. Демек, мен үчүн биздин жашообуздун, турмушубуздун алдыга баягы сүрөп кеткенге, алдыга кандайдыр бир өлкөбүздү өнүккөнгө алып бара турган биздин баш мыйзам. Ошол баш мыйзамды жакшылап жазып долбоорун сунуш кылган мен үчүн маанилүү. Мен ошол кеңешмеде иштейин деп чечтим. Анткени айтып атышпайбы азыр 2010-жылы Конституцияны жазган авторлар бул Садыр Жапаровдун долбоору ошон үчүн кемчиликтери көп деп. Мен айтар элем, Садыр Жапаров балким 1-2 өзгөртүү толуктоо киргизгендир бул долбоорго. Себеби бул долбоор 10 жылдан бери талкууланып келатат. 10-жылы дагы ушул долбоорду альтернативасы катары курултайдын мүчөлөрү сунуш кылган. Ошого карабастан утурумчулар бул долбоорду кабыл албай, өзүнө ылайык жеке кызыкчылыкты көздөгөн долбоорду алып чыгышкан болчу 10-жылда. Ал убакта билесиңер, өзгөчө кырдаал убак эле. Ошто кан төгүлүп аткан кишилер өлүп, ошол өлгөн кишилер күнөөлүүлөр табылбай аткан учур болчу. Ошого карабастан биз 10-жылы тынчтык өкүм сүрсүн деген уран менен бул долбоорду колдогон элек. Бирок азыр элдин кызыкчылыгы үчүн жаза турган убак келди. Элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл ала турган Конституциянын долбоорун жазып элге сунуш кыла турган убак келди. Ошон үчүн мен үчүн бул маанилүү. Мен ошо Конституциялык кеңешмеде иштейин деп чечтим. Буга чейин бир топ саясий ишмерлер айтып атышты да, Өмүрбек Текебаев ошол Конституцияны жазып атканда баягы парламенттик катарыдагы анан президенттик катарыдагы мындай өзү каалагандай жака бурмалап кетсе болот, ошондой болгон депчи. Анан сиз баягы даскан юрист катары айтсаңыз, ошол Конституцияга, могу Текебаев жазган Конституцияга берген бааңыз, мисалы бул өз баягы жемишин берди, эми өзгөрүү керек деген баягы таянакка келип атабыз деп атышпайбы? Биринчиден, Өмүрбек Текебаев жазган 13-жылкы Конституцияда ким кыргыз элинин атынан башка өлкөлөрдүн алдында толук кандуу, эч кандай күбөлүгү жок сүйлөй алат. Мындай айтканда, мамлекеттин атынан ким өкүл боло алат деген маселе чечилбей калган, айтылбай калган. Талаш маселелер жаралган. Мисалы, мамлекет башчы президент деп жазылганы менен, мамлекет башчы эл аркылуу шайланат деп жазылганы менен, ошол мамлекеттик башчы эл аралык сүйлөшүүлөргө барса, өкмөттүн башчысынан ишеним каталат деген дережелер бар. Бул эми уят нерсе. Бул кемчинтойлук. Экинчи жагынан жана өзгөртө албайсыңар деп атпайбы? Жаңы Конституцияны кабыл албайсыңар деп атпайбы? Бул да кемчинтойлук. 2010-жылы жазылган Конституцияда бир гана өзгөрүү маселеси каралып, ал эми жаңы редакциясы, жаңы Конституция же болбосо толуктоолор бул Конституция кандай шарт менен, кандай жол менен кабыл алынат, таптакыр унутулуп калган да. Мындайча айтканда, адистер жазган эмес. Жасалма юристтер жазган да. Анан бир шашылыш түрдө өзгөчө кырдаал учурунда жазылган Конституциянын долбоорун кабыл алдырып алып, ушу менен жашайсыңар өмүр бою деген туура эмес. Конституция догма болбош керек. Жашоонун шартына жараша. Мына ковид эмне кылып койду дүйнө жүзүн азыр. Дүйнө жүзү камалып, эки жакка чыга албай жатпайбызбы? Канча ишканалар иштебей калды. Балким ошого жараша дагы кандайдыр бир нормаларды киргизишибиз керек, ошол окшогон шарттарга жараша. Азыр 2010-жылкы Конституция бул баягы таптакыр өзгөртүүгө жатпайт же жаңы Конституция кабыл албайт деген бул жылжыраак сөз да. Түшүнүктүү. Азыр мына Конституциялык кеңешме кече гана түзүлүп, кече гана ишин баштады. Бирок ага чейин эле ошол Өмүрбек Текебаев баштаган бир топ саясий баягы саясатчылар өзлөрүнчө баягы жыйын өткөрүп, кабыл алынып жатып ушунчалык каршы чыгып атканында эмне мандем бар негизи?
эң эле негизгиси булар ушул Кыргыз өлкөсүн арабөк өлкө катары кармап калуу. Себеби биздин 13-жылдык конституция кудум ошондой арабөк конституция да. Кээ бир бийлик утуктарынын укуктары так чектелбей калган, так аныкталбай калган. Талаш тартыш көп. Ушул күнгө чейин биз түшүнбөйбүз, ким биздин мамлекетте башчы, президентпи же өкмөт башчысыбы. Бул биринчиден. Экинчиден, жаңы өзгөртүүдө абдан жакшы нормалар бар да. Мына 90-жылы биз конституцияны кабыл алдык, Азыр 2020 жыл. Мына ушул мөөнөттө мен эсептесем 36 өкмөт башчы алмашыптыр. Анын ичинде убактылуу иштегендер да бар. Бирок 20-дан ашыгы ушул убакыттын ичинде өкмөт башчы болуп дайындалып, мындайча айтканда жыл деле алмашып атат да. Президент келет, эч кандай жоопкерчиликти мойнуна албайт. Өкмөт башчыны кетирет, кайра алмаштырат. Анан бир жылда бир эле жыл иштеген өкмөт башчы кантип Кыргызстанды өнүктүрүп жүрсүн. Экономика Кыргызстандын өнүгүүсү өкмөттүн мойнунда да. Анан биз жылда эле өкмөт башчысын алмаштыра берсек, анан кандай каякта өнүгүү болсун. Өкмөт башчы алмаштырылганда сөзсүз министрликтер алмашат, туурабы? Сөзсүз аппараттын кызматкерлери алмашат. Мындайча айтканда эң жогорку бийликтен баштап жергиликтүү бийликке чейин кишилер алмашып атат. Жыйынтыгында адис эместер кызматка келип атат. Улам алмашкан сайын. Мамлекеттик кызматта дасыккан адистер көчөдө калып атат. Ошон үчүн азыркы долбоордо президент аткаруу бийлигинин башчысы болуп, премьер-министр деген кызматты жоюп, өзү жоопкерчиликти алам деп атат. Эмне үчүн буга биз макул болбошубуз керек? Агай, сиз юрист катары азыр мынакей конституциянын жаңы түзүлгөн сунуштамасын окуп чыктыңызбы? Юрист катары кандай баа бересиз? Ошол эле кезде бул ханство калып барат, диктатура калып барат деп айтып атышат. Пикириңиз? Эми конституция деп жазып атышпайбы? Бул жакшы антипиар катары ойлоп чыгарылган атайы баягы иштелип, ушул долбоорго каршы болуш үчүн өзгөчө Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саясатына каршы болуш үчүн жасалып аткан аракеттер деп эсептейм мен. Негизи долбоорго өзгөртүүлөрдү жасаса болот, жакшы өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизсе болот долбоорго. Бирок азыркы учурда деле бул долбоор эч убакта конституция болуп калбайт. Себеби бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталган. Эгерде президентке импичмент бербейт деген жери болсо, президент өмүр бою башка мамлекеттердей, мисалы үчүн Түркменистан же болбосо Белоруссияга окшогон мамлекеттердей президент өмүр бою шайлана берет деген жазылып калса, анда конституция деп биз корсок болот эле. Президентке 2 мүнөт берилип атат болгону чектелип. Бул биринчиден. Экинчиден, импичмент берүү маселеси так анан мурунку конституцияларга караганда оңой каралып атат. Менимче эч кандай конституция болбойт. Бул бир жагынан, экинчи жагынан эми кыргыз улутунда конституцияны эч ким кура албайт го дейт. Кыргыздын канында бар. Түшүнүктүү. Кечээ экс-президент Роза Отунбаева бир топ адамдарды чогултуп ушул эми бул жаңы конституциянын долбоорун юристтер да карап чыгыш керек деген сыяктуу пикирлерин айтты да, ушул боюнча. Жогорку кеңеш түзгөн конституциялык кеңеш менен курамын мен карап чыктым. Көбүн эсе юристтер экен. Бул абдан кубандырат. Себеби адис менен сүйлөшкөнүң жакшы да, конституциянын долбоорун жазып атканыңда. Экинчиден, илимге, билимге эмгеги сиңген кишилер экен. Анан мыйзам жазып, мыйзам кабыл алып такшалаган депутаттар экен. Менимче бул конституциялык кеңешме жемиштүү иштеп берет. Жакшы долбоорду биз элге сунуш кылабыз. Анан баягы долбоорду сунуш кылса эле баса калып жамандап конституциянан кийин ага эч кандай бир салымын кошпой иштегенге биз көчөгө жөө жүрүш жасайбыз, анан митинг чыгарабыз деп атпайбы? Булар сиз айткандай алдын ала даярдалган баягы Жапаровдун саясатына каршы алдын ала даярдалган аракеттер да. Ал эми ошол эле кишилер жөө жүрүш кылам, биз каршыбыз, бул конституция деп кыйкырып аткандар ушу долбоор экен. Мына кеңешме түзүлдү. Кой сунуштарыбызды берели. Ушуну жакшылап иштеп чыгайлы десе, анда биз ойлойт элек, жакшы, булар дагы өзүлөрүнүн оюн айтып атат. Жакшы ой болсо кабыл алалы деп.
туурабы? Мындайча айтканда Кыргызда ата бабадан калган салт бар. Уус отуруп кеңешип кескен бармак урубайт дейт. Ушундай баш мыйзам жөнүндө сөз болуп аткандан кийин чогулуп алып иштешибиз керек. Чогулуп алып иштеп, жаңы жакшы мыйзамды элибизге сунуш кылышыбыз керек. Эми тактоочу суроо соңку эми мына конституциялык кеңешме ишин баштады. Алар эми өзлөрүнчө баягы жыйын өткөрбөй ошол жерге барып чогуу талкууласа болмок беле? Анан буга чейинки конституциялар кандай кабыл алынган, кайсыл адамдардын азыркы кеңешмеге сиздин бааңыз? Буга чейин конституциялар эми ар кандай кабыл алган, эсиңиздерде бар да. Эң биринчи кабыл алган конституция бул легендардуу парламент кабыл алган. Ал убакта президент парламент аркылуу шайланган болчу. Андан кийин Аскар Акаев 3-4 жолу референдум кылып, өзүнүн биринчиден эл аркылуу референдум кылып, өзүнүн эл аркылуу шайланды деген макамга ээ болуп алды. Экинчиден 3-4 жолу орчундуу өзгөртүүлөрдү жасап, конституцияны оңдогон. Андан кийин 2007-жылда конституция кабыл алынды. Андан кийин 2010 жылда конституция кабыл алынып атат турумчулар аркылуу. Бирок мен айтар элем, ушул кабыл алынган мыйзамдардын көпчүлүгү, баш мыйзамдардын көпчүлүгү мамлекеттик башчы кызматта турган учурда кабыл алынып атат да. Буга чейин. Демек, ошол мамлекеттик башчы өзүнө каалаган нормаларды жаздырып алган. Азыр акыбал таптакыр башка болуп атпайбы? Азыр мамлекеттик башында Садыр Нуркожоевич жок, ал өзүнүн арызын жазып, шайлоого катышам деп кетти. Мамлекеттик башында азыр Талант Мамытов убактылуу президенттин милдетин аткарып отурат. Ушул эле учурда мөөнөтсүз президенттик шайлоо болуп атат. Мындайча айтканда, бул жазылган конституция элибиз эгерде референдумда кабыл алып берсе, анда ким президент болсо ошол бийликке ээ болот. Бул конституция жазылган бийлик укуктарга ээ болот. Демек, кимиси шайланары белгисиз болуп атпайбы? Так айтканда, азыр биз объективдүү бирөөнүн баягы буйругуна баш ийбей, Кыргызстанда чындап эле жакшы бийлик орносун. Кыргызстанда мамлекет башчы көп бийлик укуктарга ээ болбосун деп бийлик балансын тактап, жакшынакай конституцияны жазсак болот да. Мындайча айтканда, үстөмдүк жок. Любой башка мамлекетти алганда билесиз да, ким мамлекеттин атынан сүйлөй алат? Россияда Путин деп билесиз, президент. Өзбекстанда Мирзиёев деп билесиз, Тажикстанда тиги Рахмонду билесиз туурабы? Тиги чет элдикти ала турган болсок, Америкада Трамп деп билесиз. А Кыргызстанда ким экени белгисиз болуп атпайбы? Азыркы конституция. Ушул конституция